Мындай жалпы элге мен түшүнөм, ооба алар динде жүрсө, бир рамкага түшүп алса, мындай дүйнөгө көз карашы, келечекти билбесе, ошо менен тура берет да, мен түшүнөм, жаза берет. Ал жаза берет, сүйлөй берет, андан эчтеке эмес. Эгер мен ал карапайым эл өкмөк турсун соке иш козгогондо эле, эгер мен аалам колдоо болсо, менин сөзүм чындык болбосо, анда мен соттолуп кетет элем. Жок, мен соттолгон жокмун. Ошондо мен айттым да, соке, мен соттолгону келген эмес, мен Кудаймын. Мен айтып коюп чыктым. Мен Матраимовдун, Чубак Ажынын, ал кезде тирүү Сооронбай Жээнбековдун, Жумабектин сүрөтүн коюп, мына төртөөң соттолосуң. Сен элди алып кете албай атасың, сен элдин ырыскысын жеп атасың, сен дин менен элди арткы эволюцияга, арткы кылымга тартып атасың деп, анан мен чыныгы ишим кылып кете берем. Тетирсинче, эгер мен чыныгы сөздү сүйлөп ошол мындай ааламдын укугун коргоп бербесем, тетирсинче ошондо кырсыктайм же үй бүлөгү кырсыктайт. Мен андан корком.